Assalamu alaikum сүйүктүү көрүүчүлөр, жалпыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Эптегенде Чоң Суроо долбоорунун биринчи чыгарылышы аябай жакшы көрүүлөрдү, аны менен биргеликте лайк, просмотрларды алды. Демек, бүгүнкү экинчи чыгарылышта кандай теманы козгосок деген терең ойго баттык жана эң бир туура, эң бир актуалдуусун таптык окшойт. Себептегенде эркек киши бир айда канча каражат табыш керек үй бүлөсүн камсыздаш үчүн? Биз сезип жатабыз, ар түрдүү варианттар болот. Себептегенде улуу мындан да, жаш мындан да сурамжылоо жүргүзөбүз. Жана албетте сиздерден бир өзгөчө чакан суранычыбыз бар. Комментарийлерде болушунча конструктивдүү критикага өтөбүз. Эгерде бир вариант туура эмес же жакпай калган болсо. Андыктан даяр болсоңуздар, кеттик. Эрчи башка блогерлер ушуну шуф деп өткөрүп койсоң тияка чейин, анын баары көргөн кызыксыз да. Сиздин оюңуз боюнча мындай жеке суроо. Эркек киши бир айда канча акча тапкан жетиштүү деп ойлойсуз? Бир айда, определенно зарплата дейсизби же просто какой-то бир киреше булагыбы? Бир айда канча акча табыш керек? 30 миң болушу мүмкүн. 30 миң? Ооба. Или 20 миң. 30-20 миң жетет да? Ооба. Сиздин оюңуз боюнча. Аябай жакшы кыз экен. Аппетиттер аз экен. Номериңизди могул жака жазып коелу, может бирөө чалат. 30-20 андан көп эмес, Так, урматтуу көрүүчүлөр, азиреак 20-30 миң болсо, в принципе, жетет дейт, бирок ал ой менен түптүз карама каршы болгон курбугуз бар экен. Атыңыз ким? Дарика. Дарика, сиздин оюңуз боюнча канча табыш керек деп ойлойсуз? Менин оюмча эркек болгондон кийин көбүрөөк табыш керек. Ал үй бүлөсү же жеке жашоосу болот ар бир адамдын. Анын проценти көйгөй чыгышысы менен менин оюмда 67 миң айына. Эркек киши табылат деп ойлойм, потому что окуган, билимдүү болсо. Кара жумуш менен иштесе, күнүнө тапса деле болот деп ойлойм. Анын өзүнө жараша бир максаты болот же бир проблема, көйгөйү болот да ар бир адамдын. Мен ошентип ойлойм да. Эми мындай, сиз азиреак 30 миңди эмнеге карап аткандасыз? Ошондо только продукты үй бүлө жакпай калбы? Ооба. А сиз 70 миңди кайка карап аткандасыз ошондо? Ар бир адамдын өзүнүн жеке жашоосунда чыгашасында капылкага салып туруш керек күнүнө. Капылка и еще продукта бар, анын үй бүлөсүнүн бала чакасы, балдары бар дегендей да. Косметика алыш керек. Ооба, кыздардын өзүнүн көйгөйү бар, коноктор чыгат, ар кандай проблема күн сайын болуп турат дейм. Макул, анда сиздин жолдошуңуз 70 миң ай сайын табып алып келип турат. Мен айланайын алтыным, алчы мону деп атканда, сиз ошонун канча сомун косметикага колдоносуз? Коротосуз. Косметика, жетем кыздардын косметикасы кымбат болот мындай. Жок, ай сайын канча, бир 10 миң сом косметикага коротосузбу? Жок. 5 миң. 5 миңдей. И айына болсо 5 миң болуп калат. Айына 5 миң только косметикага. Нет, башка жака деле кетет. Каяка подружкалар менен отурганга? Ооба. Кандай болуп да эми? Так, азиректин номерин жазып алыңыздар. Дарика, сиз 70 миң менен аппетиттер өтө жакшы экен, бирок туура көз карашко дейм, Сиздин оюңуз боюнча, себептегенде азыркы заман Шаарда иштебесе жашай албайт, шаарда запаснойдо деле акча туруш керек да. Да что ты, черт побери, такое несешь? Туура, запасной туруш керек, бирок мамлекеттик жумушта ошо билим аркылуу, диплом аркылуу иштеп ошончо акча таба алат деп ойлойсузбу? Таба алат деп ойлойм. Депутат болсо, андан депутат эле башка иштерде иштесе, Мен өзүм араң турам. конечно, ак үйлөрдө иштесе, конечно, табат деп ойлойм. Кара жумушта иштесе таба албайт да. Айына кара жумушта иштегендер 10 миң 15 миң табат. Ал аз болот шаарда, тем более квартирада жашаган адамдар болот, же личный өзүнүн үйү болгон адамдар да болот да ар кандай. Ошондо сиз депутат же ак үйдө иштеген бирөөгө эле тиет окшойсуз, Буйрган. Кудай кимге жазган, пешнама ким жазылган болсо, ошого кетербиз. Биздин жогорку кеңеште бош бойдок депутаттар болсо чалыңыздар. Дарика буякта отурат, күтөт силерди. 5 күн ушул жерде болом дейт. Ак үйдүн жанында атайын отурган экен. Эч жака кетпей. Кыздар, силерге чоң рахмат. Мынакей чыныгы эксперттердин мнениясын укмай болдук, себептегенде канча акча табыш керек дегенге так жоопту ушул айымдар айта алат. Ну, лучше всего $1000 в месяц. В месяц. Месяц, да? 500 в нашей Киргизии. Эркек киши көп эле акча табыш керек. Ну, бир сумманы айтсаңыз, сиз өзүңүздүн оюңуз боюнча ушунча акча тапса, бир айга кенен жетет деген. Эгер средний доход где-то негизи Кыргызстандыкы средний доход где-то 15 миң дейби? Средний бул айлык. Бирок бир үй бүлө бакканга жетеби ушул акча 15 миң? Жетпейт ошончо. Сиз жетет деген сумманы айта аласызбы?
Могу ушунча акча болсо бизге мындай балдарга, жолдошум экөөбүзгө кенен жетет деген. Жок, ал трудно сказать, потому что доход ар кандай болуп кетиши мүмкүн да. Бүгүн бирдеме керек болсо, эртең андан да баасы чоңураак нерсе керек болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн вообще сложно ответить. Айленайын, жана мага кыйнадыңыз, татына бизде мындай. Бир сумма айтыңызчы, пожалуйста. Элдер да уже жүрөгү сыгылып атат, качан айтат деп. Эч жака кете албайсыз. Ушуна наглый корреспонденттерибиз. Давайте, любой бир сумма айтасыз, анан кете бересиз. От 30 до 40 30тан 40ка. чейин. 7-ші табатты. 7-ші дегенде канча, мисалы, үй бүлө багыш үчүн канча табыш керек? 30-тан ашык дейм го. А сен азыр үй бүлөң жок, бойдоксуң. Девушкаң барбы? Бар. Девушкаң бой, девушкасы бар жигиттер канча табып туруш керек экен? Жумасына 5000 да. Жумасына. Аны барын кайка барып атасыңар? Кызыңа да. Сен жумасына 5000 кызыңа эле барып атасың. Сенчи дос? Жашка жок менде. Эмнеге барып атасың? Билбейм. Компьютерный оюндаргабы? Жок андай нерсе кызыкпайм. Эмнеге кызыгасың? Мындай спортко көбүнчө кызыгам. Спортко. Сен бир жумада канча сом тапсаң жетет өзүңө? Өзүмөбү? Примерно 7000 го. Бир жумадабы? Ничего себе, братишка. Эмне кылып барып атасың анын акчанын баарын? Билбейм, эми ардеке алыш керек да футбол үчүн. Бияк девушкасы бар экен 5000 жетип атат. Сен эчтеке девушкаң жок, эчтеке кылбай эле жөнүнө жүрүп бандампкаң менен эле 7000 сом таап коесуңбу? Билбейм. Акчаны ким берет? Үйдөгүлөр беребичи, өзүң иштейсиңби? Чоңоюп калсам өзүм иштейм го. Азырынча үйдөгүлөр берип атат, Ооба. Жума сайын 7000 сом мээ балам, ойноп кел. Жок. А эмнеге 7000 деп атасың? Жөн эле мындай Ойма келгенди айтып койдум да. ойма келген айттым да. Өзүң чындап келгенде жумасына канча сом коротосуң? 2000-3000 коротом го. Майсол экенсиң, Кандайча? Бай экенсиң деген. Жок, анча эмес. 40 сомго, бир күндө канча сомго бирдемке алып жейсиз өзүңүзгө? Өзүмүзгө в пределах 100 сомов. 100 сомго эле бирдемке аласызбы өзүңүзгө? Үйдөн чыкпайм да көп деле. Сизге мындай суроо. Эркек киши бир айда канча акча тапса жетиштүү? Ну, смотря семейный или холостой, наверное. Бойдокторду биз вообще караштырган жокпуз. Бойдоктор ушун сизге ошол эле күндө 100 сом коротуп жашап жүрө беришет. Үй бүлөлүү адам, үй бүлөлүү эркек үй бүлөсүн эчтекеден кам кылбай багыш үчүн канча акча табыш керек? 30 000, может быть. 30-35. Бизге может быть деген варианттар болбойт. Өзүңүздүкүн оюңузду айтып бериңиз. Элдин ою эмес. Өзүм оюм ошо 30-35 миң жетет го деп ойлойм. 30-35 миң. Жолдошуңуз бар. Ошо 30-35 миң таап атабы? Таап атат. Тапкан үчүн отургондо мороженое жеп дейсиз, паркта жыргап, күндө 100 сом, 200 сом. Ишe кечин 200 сом единица салам деп. Жакшы, ошондо байкебиз, жездебиз, молодец кишкес. Дагы 35 миңден бир 2 эсе көбүрөөк таап баштасаңыз, бул жакта уже чоң отурганда тежеш бул жерге бир 3 та мороженое берип карабай. Сизге чоң рахмат. Эчтеке эмес. Мороженое алып бере аласызбы? Күйөөм кетип калды. Ушу күйөөңүз 35 миң таап аткан, биз просто байкуш студенттербиз да. Күйөөм келсин, эмес. Assalamu алейкум, атың ким? Бир айда эркек канча акча табыш керек? Без комментариев дейт. Тилекке каршы жооп бере албайбыз. Тайна, Менин оюмча 50-60 нормально го. 50-60. Баарына жетиштүү болот. Ооба. Бойдок болсочу? Бойдок болсо Единица салып турса эле боло берет да койсу. 30-40 нормально болот. Семейный менен бойдоктун айырмасы 20 миң эле болобу? Ошону эле. Эми девушкасына көбүрөөк кетип атат. Жигитиңиз барбы? Бар. 20-30 табабы айына? Андан көбүрөөк. Молодец. Аты ким? Айтпайм. Айтпайм. Молодец. 7-ші табатты. 7-ші дегенде канча, мисалы, үй бүлө багыш үчүн канча табыш керек? 30-тан ашык дейм го. А сен азыр үй бүлөң жок, бойдоксуң. Девушкаң барбы? Бар. Девушкаң бой, девушкасы бар жигиттер канча таап туруш керек экен? Жумасына 5000 да. Жумасына. Аны барын кайка барып атасыңар? Кызыңа да. Сен жумасына 5000 кызыңа эле коротуп бересиң. Сенчи дос? Жашка жок менде. Эмнеге коротуп атасың? Билбейм. Компьютерный оюндаргабы? Жок андай нерсе кызыкпайм. Эмнеге кызыгасың? Мындай спортко көбүнчө кызыгам. Спортко.
Сен бир жумада канча сом тапсаң жетет өзүңө? Өзүмөбү? Примерно 7000 го. Бир жумадабы? Ничего себе, братишка. Эмне кылып коротосуң анын акчанын баарын? Билбейм, эми ардеке алыш керек да футбол үчүн. Бияк девушкасы бар экен 5000 жетип атат. Сен эчтеке девушкаң жок, эчтеке кылбай эле жөнүнөн жүрүп бандам менен эле 7000 сом таап коесуңбу? Билбейм. Акчаны ким берет? Үйдөгүлөр беребичи, өзүң иштейсиңби? Чоңоюп калсам өзүм иштейм го. Азырынча үйдөгүлөр берип атат, э? Ооба. Жума сайын 7000 сом мээ балам ойноп кел. Жок. А эмнеге 7000 деп атасың? Жөн эле мындай Ойма келген айтып койдум да дейсиң. оймо келген айттым да. Өзүң чындап келгенде жума сайын канча сом коротосуң? 2000 3000 деп коротом го. Мачол экенсиң, э? Кандайча? Бай экенсиң деген. Жок, анча эмес. Жумасына 1000 жетпейт. 1000 жетпейт, э? Вот, мына реальный суммалар кетип баштады эми. Эмне үчүн? Единица дагы. Эми единицага, анан кийин керектүү нерселериңе, мисалы, керектүү сөзүңөчү мындай. Девушкаң барбы? Жок, Болсо уже 2-3 эсе өсөбү бул сумма? конечно. А кийин бара канча сом тапсам жетет үй бүлө бакканга принципе дейсиң? 50 000. Мен үй бүлөм бактыгым келет. Үй бүлө 50 000 сом менен толук бага аласың. Сенчи? 30-тан ашык да өлүмгө жетпесе керек. 30тан ашык 50 000ге. Сенчи? 80-90 000, 100 миллион. 2 миллион да? 2 миллион? Жок. Бир 50 миңге жетпейт го меники деле. Сиз учурда бир айда канча каражат табасыз? 30-35 тегерек. 30-35 ошол толугу менен жетип атабы? Жетет, толугу менен. А мындай идеально баардык нерсе эчтекеден камсанабаш үчүн деген үчүн канча табыш керек экен эркек? Үй бүлөлүү. Көп эле го дейм, бир 100 000ге чейин деле болот го. 100 000ге чейин, э? Үй бүлөлүү. 100 000 болсо эчтекеден камсанабай эле койсо болот. Сиздер өзүңүздөр үйүңүздө турасыздар. Жок, квартирада. Ошону менен биргеликте болгондо 100 000 болгондо эч кандай кайгы жок. Ооба. Ассалам алейкум. Саламатсызбы? Атың ким? Санжар. Санжар, айтсаң, бир айда эркек киши канча акча табыш керек? Бир айда? Ну, эркек, например, 25, ну, средний, да? Средний возраст примерно, ну, 40-50. 40-50, анча мынча айымдар айтып атат да 100 000 табыш керек деп. Ошол туурабы, туура эмеспи? Ну, смотрим, кыскандай болсо. Кыскандай болсо? Да. Аппетити азыраак, мындай жашоо көп нерсеге макул болгондор болсо 20-30 000 бакса болот. Да, можно. 100 000 сом табыш керек деген кыздарды менен мындай мамиле кура алат белең? Не знаю, ошо айтып атам, кызсаңар көрөбүз. Кызды көрүш керек дегенче. Сен өзүң канча табып атасың азыр? Мен азыр айнабы. Мен бияка иштегенде ай эле бөлөк почти. Ну, бир күндө 1000 сом да. Күнүнө 1000 сом болгондо среднем выходной күндөрдө, эс алган күндөрдө кем эткенде бир 20-25. Ну да, ушуна окуп атам. Жетип атат. Да, жетет ма? Девушкаң барбы? Нет. Өзүң жас кыла. Номериң могул жака чыгарып кол, э? Ошондо өзүң жалгыз башыңа 25 000 кенен жетип атат. Ооба. Сүйлөшкөн кызың пайда болуп калса уже 35-40, 50-60-100 миллион. Стараюсь ради. Ради тебя, кимге кайрылып атасың? Так, параметрлерин айтып кой да, может, жазышат. Параметр? Лучше Инстаграмдын эмесине аккаунтун жазып коймойбу? Техничный болот экен да, өзүн пиарить этип атканын карабайсыңбы? Так, кыздар, эгерде 25 000 сом принципе экөө эсептеп мындай кенен жашап кетебиз деген запростор болгон болсо кыздарда смело жазгыла. Санчик. Санжикпи, э? Санжик. Да. Санжикке жазып коюңуздар, Инстаграм чыгат. Санжик деп туура ушул Санжикке попадать этесиңерби же 15 000 тапкан Санжикке попал болуп каласыңар, ал уже бактыңардан. Ну, главное, чоң рахмат. Давай. Не отурасың? Иште давай, братан. Девушкаң жок. It's around 1,500 euros per month. Yeah. Так, ошондо эмне дешти? Айына 1,5 доллар. Долларбы, Доллар табыш. Ошол сумма Euro. евро, да, евро. Ошол сумма полностью жетет экен үй бүлөгүң убаккан. Ошол жетет экен. Байке канча табат экен сурап берчи. Okay, so they're asking your salary for 1 month. It's the average salary is that one in Italy. Yeah. 1.5 thousand euros. For person.
per person. Yeah. Не дейт? Бир адамга 1,5 миң евро табам дейт да. Бир адамга. Бир адам. Семейный болсо уже 3. Семейный көп эле табам дейт да ошондо. Все түшүнүктүү. Көрдүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр, Кыргызстанда анча-мынча айымдардын запростору Европанын стандарттарында экен. Мисалы 100 миң дегендер курс менен отура келгенде ошол эле 1,5 миң болуп калат экен. Чоң рахмат, жакшы эс алыңыздар. Кыргызстан жакса Twitter'den, Facebook'tan, айтор кайсы соц тармактардан жакшы бир комментарийлерин калтырып койсун, балким туристтер көбүрөөк келет. Ама байке молодецкен айтып койчу, 3 миң евро тапкан болсо. Бир айда канча акча табыш керек? Канча акча тапса жетиштүү болот деген. Ошого сенин оюң боюнча, себеп дегенде бизде анча-мынчалары 20-30 миң тапса жакшы эле жетет десе, келгилер 100 миң тапса деле жетпейт деп атат. Кайсынысы туура? 20-30 тапса деле жетет ошол эле. Мисалга алганда, үй бүлө бакканга толугу менен жетет. Жетет. Сенин оюң боюнчачы? Эгер пейил дегенен койсо жетет деп ойлойм. Пейил дегенен коюлуп айтсачы, жамандык жакшылык, продукта, кийим-кече, жол кире, квартплата же болбосо да бир башка расходдор болсо. Эми ал үй бүлөдөн зависит этет да, кандай түшүнөт аял киши. Экөө кандай түшүнөт бири-бирин. Эгер аял киши кулак менен жебесе жетет деп ойлойм. Жанагы кулак менен жеп турган болсочу, айына 100 миң таппасаң бизге эчтекеге жетпей жатат деп. Эми анда билбей айта алмайм. Сүрөшкөн кызың окшойт, жаңы эле көрсөтүп бере ал депчи. Кандай деп ойлойсуң? Пейил дегенен эле коебу? Ооба. Бир 30 миң сом айына таап турсам, кенен багып кетем дейсиңби? Ооба, буюрса. Сеникичи? Ооба. Өкмөттүкү бир 25-30 тегереги. Чоң рахмат. Ийгилик. Давай брат, пейил дегенен койсун, Эркек киши бир айда канча акча тапса үй бүлөгө толугу менен жетиштүү деген. Канча тапса ошону шүгүр кылса, ошол үй бүлө бактылуу болот да. Канча акча тапса да. Эң туура жооп болду окшойт. Бул жак менен 99% биздин көрүүчүлөр макул болот. Бирок канча да бир мындай цифра жагынан ала келгенде приблизительно. Ал цифра негизи өлкөдө белгиленет да, негизи. Прожиточный минимум деген. Ар бир кишиге прожиточный минимум биздин өлкөдө бир 6 миң сом болуш керек да, менин оюмча. Ошондо үй бүлөдө 3 киши болсо, анда 18 миң. Бирок азыр ал мамлекет койгон стандарттар менен биздин азыр жашоо стандарттарыбыз совсем башкача болуп атпайбы? Минималын алганда эле 3 адам үй бүлөдө отурган болсо, алардын кийим-кечеси, баткан турганы, жамандык жакшылык болуп кетсе орто жолдо, анын баарынан жок дегенде ошо айтылган суммадан хотя бы 2 эсе көбүрөөк кетеби дейм да. Ооба, 2 эсе көп болсо проблем меньше будет. Ошондо сиздин оюңуз боюнча орто эсепте канча акча болсо, кенен эчтекени ойлонбой жашай берсе болот. Эми жок дегенде бир 30 миң сом болсо, ошол лайыктуу болот окшойт да. Бирок эң негизгиси жана сиз айтып өткөндөй, канча тапса да шүгүр кылып жүрсө. Шүгүр кылып, ошо тоба кылып, ошондо үй бүлө бактылуу болот да, менин оюмча. Эң туура, чоң рахмат байке. Урматтуу көрүүчүлөр, өзүңөр көргөндөй, мынакей анча-мынча биздин айымдар сурап аткан запросту айына 100 миңден ашык дегенде мужик таба алат. Бул эркек андан көп деле тапса керек. Бул тилекке каршы банкрот болуп калды, азыр акчасы 0. Так что бул менен жашап кетиш өтө оор. Бул эркек же эркекпи, эркек эмеспи, пока сомнение ошондой өтө туралы. Бул жерде эжеке в принципе айына 30-35 миң дегенге сонун жашап кетебиз деген эжелерден окшойт, пейил дегенен коюп. Кудайга шүгүр деген киши болот, анан келе деген киши болот да. Эгер келе деген аял алып алсаң, анда көбүрөөк. Минимум 100 болот да, 100 миң. Эгер Кудайга шүгүр десе, күнүгө 50 сом алып барсаң деле ыраазы болот. Сиз ошондо күнүнө 50 сом алып барасызбы? Неге мындай шүмүшкүсүң сен? Тамашалап, эми негизи туура ойду козгоп кеттиңиз. 100 миң болсо деле жетпей калат деп атат. Эми ар кимден сурадык да. Жаштар көбүнчө 100 миңден нары деп атышат. Анан бираз уже үй бүлө куруп, азыр бир-эки баланын энеси болуп калган айымдар 30-35ке чейин кенен жетет деп атат. 30-35 жетет, ооба. Смело жетет. Сизге данный момент ушундай каражат жетип атат үй бүлөңүз бак. 30-35 жетет. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй ар кимдин ою ар башка экен, бирок көпчүлүк биздин улуураак мунубуз 30-35 миң тегерегинде тапса, в принципе, бир айга кенен жетет деген ойдо экен. Эми албетте жаштардын азыркы талаптары өтө жогору, аны менен биргеликте $1000, 100 миңге чейин чыгат экен. Анын баары да туура деген эле көрүнүш, бирок жаңы эле байкебиз айтып өткөндөй, канча гана таппасын, шүгүр кылсак, ар дайым жетет болуш керек. Ошон үчүн урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен келиңиздер кызматташалы. Дагы кандай темадагы опростор күтөсүңөр ылдыйга жаза бериңиздер. Анан кийин эң башкысы каналга катталып коюңуздарчы.
Биз дагы жок деген айына 30-40 миң сом таап мындайки кыздарды эч кимди үй бүлөбүздөн нааразы кылбай багып туралы. Чоң суроо, көрүшкөнчө.